вместе. Приходите в магазин «Автомир». Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек кабардын катталуучулары. Кезекте ошо сектор 4-төгү аралаш маркадагы унааларды көрсөтүүгө кезегибиз келип жетти. Биз эми бул чыгарышта мына ушул аралаш машиналарды тартабыз. Бүгүнкү күндөгү балары канчалык жатат? Көңүл экранга барасыздар. Биз көрсөтүүнү баштайлы. Мына ушул жердеги Одиссейден. Жылы 2003-2003, коробкасы автомат, баасы $5700. Силердики да? Дөңгөлөктөрү кышкы. Ушул номерге чаласыздар. Ушул Одиссейди азыр салон ачып көрөйүнчү. Ээсинин өзүнүн айтуусу боюнча мотору провозной басылды дейт. Жаңы мотору басылыптыр, ошону эске алып коюңуздар. Mercedes 210 2.6 объемда, комплектация Elegance, жылы 2001, баасы $6500 сурап жатыр. Ушул номерге чаласыздар азыр. Салон ачып көрөйүн, салону жабык экен, ээси кеткен окшойт. Анын жанында японец Audi A4 оң рулдуу автоунаасы. Дөңгөлөктөрү кышкы, булага азыр эшиги жабык болуш керек. Ачык экен, азыр ачып көрөлүчү. 318 000 км жүрүптүр. Коробкасы автомат. Состояниясы жакшы. Жылы 99, 1.8, японец, сомго эсептегенде 250 000 сом айтылыш баасы деп жазып коюптур. Радиоузле вы можете пополнить баланс на любую сумму. Уважаемые абоненты, Билайн... Ушул номерге чаласыздар. Улантабыз, бул Одиссейди тартайын десем, маалымат кагазында баасы жазылыптыр. Андан кийин Subaru Legacy BL5 универсал, кара түстө, жылы 2004, объем 2. Коробкасы автомат, баасы $5500 сурап жатыр. Азыр салонду ачып көрөлү. Subaru Legacy универсал BL5 автоунаасы. Бул жерде 7 орунду Toyota Estima автоунаасы, дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы абалда. Салонду ачып көрүп коелучу. Жылы 2002, 2.4, мотор коробкасы жакшы дейт. Өтө срочный экен, баасы $6100 дейт. Ушул номерге чаласыздар. Биз эми бул жактагы Toyota Camry'ни улантайлы. Бuyakta Алмаз деген досум келиптир. Айылдан салам жолдоп койсоңор болот. Бирге окуган классташым. Биринчи класстан бери машина алганда келиптир буяка. Лайк басып коесуңбу, Алмаз? Алмаз? Сүйлөйсүңбү? Уважаемые гости авторынка. Тызык. Бул Toyota Camry 30 кузов, жылы 2001-2004, механика. Срочно дейт, $6400. Азыр салон ачып көрөлү. Коробкасы механика, 30 кузов. Артыңкы капотунда спойлер дагы бар. Коробкасы механика, ошону эске алып коюңуздар. Биз кийинкиге өтөлү. Сол рулду жашлы түстөгү Honda CR-V, жылы 98, коробкасы автомат, объем 2. Дөңгөлөктөрү азыркы учурда жайкы дөңгөлөктөрдө турат, баасы $4500. Коробка автомат. Монтражка Mitsubishi Colt автоунаасы, жылы 2006, объем 1.3, баасы $3700 сурап жатыр. Состояниясы жакшы дейт. Азыр эшиги жабык. Дөңгөлөктөрү алмаштырыш керек болуп калыптыр. Бираз срогу жеткен. Артыңкы дөңгөлөктөрүн гана алмаштырыш керек экен. Ушул эле жерде достор, мына ушу Colt'тун сол рулдуусу бар экен, кара түстө. Жылы 2008 1.5, мини торг дейт, $4400. Ушул Mitsubishi Colt'тун бир салонуна көрөлү. Электрондуу торгуштар, коробка автоматпы же механикабы? Неме? Робот. Коробка автомат, робот дейт.
Toyota Avensis Universal жылы 2003, объем 2, срочно сатылат дейт. Басы $5800. Азыр ешкім жауап жаңа кетіп тұр. Дөңгелектері қышқы. Японец Toyota Винном автонасы қара түсті. Жылы 2003, объем 3, автомат $6800 сатып жатыр. Азыр эми эшиги жабык, мен артын өтүп көрөйүн. Honda Legend 2007 3.5 автомат, баасы $8000. Отырыштары қара түсті кожа. Азыр сыртынан көрелі. Лучшей цене с гарантией качества работаем. Куплю автокатализаторы без посредников по лучшей цене с гарантией качества работаем. Телефон Mercedes 210. Дөңгелектері қышқы. Жылы 2003 автомат. 222 000 км жүрген. Басы $7200 деді. Комплектация элеганс. Азыр эшиги жабык экен, мен артын өтүп көрөйүн. Уважаемые абоненты Билайн, Мегаком и ОВ, радиослева. Артыңкы бамперинде парктрониктер бар. Жакшы абалда. 17 размер дейт. Lexus RX 300, жылы 2001, объем 3. Коробкасы автомат. Баасын жыртып салып турду. Алыстан караганда баасы бардай көрүнүп эле, ушунда тартпайын десем баасы жок экен. Mercedes 211, жылы 2003, 3.2 дизель седай мотор, 250 000 км жүрген, экономичный машина дейт. Басы $8300. Азыр ачып көрейин десем, салону бундагы жабык экен. Toyota Camry 30 кузов, өтө жакшы абалда, сол рулду. Жылы 2004, бул дагы баасы жазылып тур, туугандар, аны тартпайлап коеюн. Ушунун жанында 35 баасы бар экен, ушуну тартайын. Жылы 2005, 2.4 автомат $8500. Ушул номерге чаласыздар. Азыркы учурда дөңгөлөктөрү жайкы, коробкасы автомат. Автомир. Кудайберген, улица Патриса Лумумбы, 34А. Телефон для справок 0705-188-135. Привод, пробег 190. Сол рулду Honda CR-V 2, жылы 2001, 2.4 автомат, 4 180 000 км жүрген. Басы $8200. CR-V'ден дөңгөлөктөрү жакшы туугандар. Артыңкы эшиктери, кузовдору сызылган жерлери жок. Задний камерасы бар. Toyota Avensis ак түстө, жылы 2000, объем 1.6 бензин. Коробка механика, баасы $4300. Кузовунда туугандар жумушу жок экен. Кышкы дөңгөлөктөрдө жакшы абалда. Анын жанында бул жерде Nissan оң рулду японец Gloria автонасы, жылы 2005 автомат, срочно дейт. Пробег 226 000 км жүргөн. Отуруштары жакшы абалда, коробкасы автомат. Азыркы учурда дөңгөлөктөрү кышка даяр, кыштан ойлонбой чыкса болот. Honda Accord 2.4 объемда, кара түстө, жылы 2009. Газ бар экен, газ установка болгон, 215 000 км жүрүптүр. Басы $8300 дейт. Бияктагы сыры калашты. $8300 Honda Accord. Бул жерде достор 124 өтө жакшы абалда Mercedes базарга чыгыптыр. Кимде-ким ушундай Mercedes'тин жакшы абалдагысын аламын дегендер болсо көрсөңүздөр болот.
124 өтө жакшы абалда, жылы 9322, коробкасы автомат. Басы $5300 деді. Шонда 250 000 километр жүріп қалған бе? Салон көріп қойын, Мерседес 124. Картында бір көріп қойын, Өтмес, көрдің бе? Бесплатно обновление. $124 дөңгелектері шундай жайқы жақшы абалдағы дөңгелектерде отырады. Азыр алдынан да бір жақшы қылып тартайыншы. Lexus GS 300 жылы 2003, пробег 300 000 километр жүрген, объем 3 автомат, газ, бензин, басы $7000. Lexus GS азыр иесі жолығышады, біз сыртынан көрелі, отырыштары сары, açık түстегі кожагым. Дағы бір RX 300 дөңгелектері қышқы, отырыштары бос түсті кожа. Жылы 2000, объем 3, газ бар екен, жұмысы жоқ дейді. Басы $7800, ушул 2 номерге чалып сүйлөш көрөсүздөр. Бұл жақта GX ата-анасыдағы қатарлаштырып қалыптыр, эми ушунда қоша тартып кетейин. Жылы 2004, 47, $17300 деді. Варианттар бар екен, адмен бар деп жазып тұр, номері бар. Азыр артын өтіп көрелі. Мен азыр бияқтан айтып кетейін, күзуында жұмыштары жоқ екен, жақшы болды. Toyota Corolla 2006 жылғы 1.8, коробкасы автомат. Дөңгелектері ушундай кышкы жақшы абалда турат, 114 000 километр жүрген, без вложений деді. Бағасы $7500. Коробкасы автомат, электрокөтөргүчтөр. Эми мен туугандар жыйынтыкпай берейин. Ушул жактагы жылы жаңы унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Биз менен чогултуруңуздар.